Кыргыз тили 2-класс. Мугалим Сапаркова. Бүгүн сабакты баштайбыз, балдар. Бүгүнкү маанай кандай сабакка? Жакшысыңарбы? Бүгүнкү тема менен таанышабыз. Бүгүнкү биздин өтө турган тема жумшак жана каткалаң үнсүздөр, балдар. Силер билесиңерби, кыргыз тилинде тыбыштар экиге бөлүнөт. Үндүү тыбыштар, анан жумшак жана каткалаң тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз. Сабактын 3 максаты менен бүгүнкү теманы түшүнүүгө аракет жасайбыз, балдар. Биринчи, кыргыз тилинде канча үнсүз тыбыш бар? Кыргыз тилинде мен айттым, тыбыштар экиге бөлүнөт дедим. Үндүү тыбыштар, үнсүз тыбыштар. Кыргыз тилинде үндүү тыбыштар 14, ал эми кыргыз тилинде үнсүз тыбыштар 25 экен. Билебиз, баарыбыз эле. Мен дагы бир жолу эскертип өтөйүн, кыргыз тилинде 25 жумшак жана каткалаң үнсүздөрдүн сөздөрдөн ажырата алабыз. Жумшак жана каткалаң үнсүздөрдү сөздөрдөн ажырата алабыз. Сүрөттөр аркылуу бүгүнкү көңүл бургула сүрөттөргө, балдар. Сүрөттөн биз эмнени көрүп турабыз? Сүрөттөн биз, балдар, арыны көрүп атабыз. Биринчи эле биздин көзүбүзгө ары түшүп атат. Анан ары бизге эмне кылат? Бал берет, карагыла. Бал. Бул тыбышты биз кантип айтып атабыз? Негизи эле үнсүз тыбыштарды эмнени айтабыз? Биз билебиз, үнсүз тыбыштар деп өлкөдөн чыгып келе жаткан абанын агымы кандайдыр бир тоскоолдуктарга учурап сыртка чыкса, алар үнсүз тыбыштар болот. Мисалы, бны айтып атканда карагыла. Б жумшак айтып атабыз. Ошол эле учурда алар эки элдин тийиши менен сыртка кандайдыр бир аба кандайдыр бир тоскоолдукка учурап чыгып жатат. Ошол себептен булар үнсүз тыбыштар, анын ичинен жумшак үнсүздөр болот. Л дегенде көрдүңөрбү? Тил өйдөгө көтөрүлүп, анан кийин абаны жарып сыртка чыгып жатат. Ошондо бул бал деген сөздү б менен л кандай болду? Тыбыш болду? Үнсүз, анын ичинен жумшак үнсүз тыбыш болду. Сүрөткө көңүл бургула, балдар, өзүңөр таапкыла. Кайсы мезгилде ойлойсуңар бул? Сөзсүз түрдө бул аябагандай кыштан кийин бизге эмне келет? Жаз мезгили келет, туура. Кимде ким жаз мезгили деп тура тапса азаматсыңар. Жаз мезгили, мына кара, бүт тал теректер эмне кылат? Бүчүр байлап, айлана жашылданып, аябай кооздукка бөлөнөт, Жаз деген мезгил, жаз деген сөздү карагыла, балдар. Жаз деген сөздө Ж кандай айтылып атат? З жумшак айтылып атат. Ошондо булар кандай? Кыргыз тилинде жумшак үнсүздөр болот. З жумшак үнсүздөр. Карагыла. Кар, ошону менен бирге эле гүлдөр гүлдөп атат. Бул кайсы гүл? Аябагандай эң эрте жаз мезгилинде кар кете электе эле жерди жарып, аябагандай жерге көрүп берет. Кайсы гүлдү ойлойсуңар, балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Кайсы гүлдү биз аябагандай эң биринчи эле жаз менен кошот бул гүлдү көрөбүз? Кайсы гүл? Бул силерге табышмак болсун, таап эмки сабакта мага кайсы гүл экендигин айтып бересиңер деп ойлойм. Эми гүл экенин билдик, балдар. Кайсы гүл экенин атын силерге мен тапшырма кылып берем. Кийинки сабакта мага айтып бересиңер. Гүл дегенде 3 сөздөн туруп атат. 3 тыбыш бар, бул жерде. 3 сөз дедим, 3 тамга 3 тыбыштан туруп атат. Кечиресиңер. Г тыбышын кантип айтып атабыз? Г жумшак айтылып атат. Көрдүңөрбү? Л. Ошондо бул
Жумшак, үнсүз тыбыш болот. Г, Л тыбыштары. Г, Л, Г, Л. Вагон. Карагыла, бул жерде вагон деген сөздө 1, 2, 3, 4, 5 тамга 5 тыбыштан туруп атат. Анын үстүнөн үнсүздөр кайсы? В, Г, Н. Ал эми А, О дегендер булар эмнелер? Үндүү тыбыштар албетте. Аны силер жакшы билесиңер. Эми В-ны айтып көрөйүк. В тыбышын. В, Г, Г, Н, Н. Көрдүңөрбү? Үнсүз тыбыштарды айтып атканда, мисалы, үндүү менен салыштырып көрсөңөр, А дегенде аба эч кандай тоскоолдукка чыкпай эле эркин чыгып атат. Булар үндүү тыбыш. Ал эми В-ны айткыла. В тил менен тиш абаны жарып өтүү менен сыртка чыгып атат, бирок ошол эле учурда жумшак айтып атабыз. В. Г тыбышын айтабыз. Г. Таңдайдын жардамы менен сыртка жарып чыгып атат абаны. Г дегенде, анан Н тилдин жардамы менен сыртка чыгып атат. Бул жерде вагон деген сөздө В жумшак үнсүз, Г жумшак үнсүз, Н жумшак үнсүз балдар. Андан ары жай мезгилинде аябай баарыбыз жакшы көрүп жейбиз, бул жемишти баарыбыз билебиз. Дарыбыз дегенде карагыла. Дарыбыз. Д жумшак, А үндүү, Р, Б, И, З. Кана эми балдар, өзүбүз ойлонуп таап көрөйүкчү. Үнсүз тыбыштар кайсы турат жерде? 1, 2, 3, 4, 5, 6 тамга, бул жерде 6 тыбыш бар. Кана ошондо Д, Р, Б, З. Булар кандай тыбыштар болот ошондо? Жумшак үнсүз тыбыштар болот балдар. Ал эми А менен И булар кечиресиңер, үндүү тыбыштар болот. Д дегенде дагы аба кандайдыр бир тоскоолдукка учурат, бирок ошол учурда жумшак айтылып жаткандыктан булар жумшак үнсүздөр болот. Р тилдин дирилдөөсү менен чыгып атат дагы, аба тоскоолдукка учурап сыртка, бирок жумшак чыгып атат. Б эки эриндин тийиши менен абаны жарып сыртка чыгып аткандыктан булар эмне? Жумшак. З бул Д, Р, Б, З. Булар жумшак үнсүз тыбыштар. Биз баарыбыз жакшы көрүп жейбиз буну. Нан дегенде карагыла. 3 тамга 3 тыбыш туруп атат. Н, А, Н. А деген үндүү тыбыш. Н. Н тыбышын кандай айтып жатабыз? Баарыңар көңүл бурдуңар, Н деген дагы эмне экен? Н тыбышы бул эмне экен? Жумшак үнсүз болот балдар. Эми карагыла. Үнсүз тыбыштар жумшак жана калаң бөлүнүшөт. Мен буга чейин айтып кеттим силерге. Жасалат. Алар Б, В, Г, Д, З, Ж, Й, Л, М, Н, Ң, Р. Каткалаң үстөр жалаң шыбыштын жардамы менен жасалат. Каткалаң үстөргө азыр да токтолобуз балдар. К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ш, Ч, Щ. Үн кандай бир басым коюлуп айтылгандыктан булар эмне? Каткалаң үнсүздөр болот. Карагыла, сүрөттөн биз эмнени көрүп атабыз? Саатты көрүп атабыз. Саат. С, Т. Булар каткалаң үнсүз тыбыштар.
Балдар тапкылачкан, эмнени көрүп атабыз биз бул жерден? Папка, п, п, к. Булар каткалаң үнсүздөр. Торт. Аябай баарыбыз жакшы көрөбүз, Бул аябай өтө даамдуу, ширин, таттуу. Т, т. Ал эми бул жерде рчы? Р. Бул жумшак үнсүз. Т, р, т, р. Көрдүңөрбү экөөнүн айырмасын? Т дегенде каткан үнсүз, р жумшак айтылат, жумшак үнсүз, анан т. Эми балдар карагыла, сөз анан сүйлөм деп бири-бирине маанирлүү түзө алабыз. Биз сүйлөм түзө алабыз биз азыр. Сөздөрдө көңүл бургула. Бал, фонтан, гүл, шаар деп турат. Бал дегенде б, л. Баары эмнелер? Жумшак үнсүздөр. Эми ушул сөзгө мен дайын эле түзүп койдум. Силер дагы ойлойм, ар бириңер өзүң алдарыңар дагы бул сөздөргө сүйлөм түзсөңөр болот. Тоо балы ден соолукка пайдалуу. Карагыла. Таап кетебиз биз. Т каткалаң, б жумшак үнсүз, л жумшак үнсүз, д жумшак үнсүз, н жумшак үнсүз. Алдын көңүл бурабыз балдар. Жумшак үнсүздөрдү бир сызык менен сызганбыз, ал эми каткалаң үнсүздөрдү алдын 2 жолу сызганбыз. С каткалаң үнсүз, л жумшак үнсүз, к каткалаң үнсүз, п жумшак үнсүз, каткалаң үнсүз, д жумшак, л жумшак. Эми андан ары фонтан. Карагыла. Фонтан. Фонтан билебиз, баарыбыз эле аябагандай. Жайдын күнү фонтан күн ысыкта аябай салкындык берет биздин борбор шаарыбызга. Ала тоо аянтында фонтан бар. Карагыла, бул жерден мен сызган жокмун, силер өзүңөр аракет кылгыла деп. Бул жерде л карагылачы. Bunun aldın bir жолу сызабызбы же 2 жолу сызабызбы? Каткалаң үнсүздөр биз 2 жолу сызып атабыз дагы. Ал эми жумшак үнсүздөрдү бир гана жолу сызып атабыз, Л. Азамат, кимде ким тапкан болсоңор азаматсыңар балдар. Л тебиши бул жумшак үнсүз. Тны алдын канча жолу сызабыз? 2 жолу сызабыз. Бул анткени каткалаң үнсүз. Бул жерден да табабыз өзүбүз. Азамат. Гүл. Мага роза гүлү жагат. Бул жерден иштейбиз балдар. Мен силерге убакыт берем. Каткалаңдардын алдын 2 жолу, жумшак үнсүздөрдүн алдын 1 жолу сызабыз. Азаматсыңар. Шаар. Мен бүгүн шаарга барып келдим. Мынакей бул жерде турат. Өзүңөр иштедиңер болуш керек деп ойлойм балдар. Туура алдын сыздыңарбы? Мен силерге убакыт берип атам балдар. Жумшак жана каткалаң үнсүздөрдү сүйлөмдөн табышыңар керек. Таптыңар болуш керек, эгер кимде ким иштеп бүтсөңөр азаматсыңар. Ана эмесе биз текстке көңүл бурабыз балдар. Текстти биз жөндөн эле угуп койбошубуз керек. Ар бир текстти окуп атканда ал тексттин кандайдыр бир тарбиялык мааниси аябагандай чоң. Ошого көңүл бургула балдар. Азыр күзгү деген тексттин темасы күзгү деп аталат. Эмне себептен күзгү деп аталып калган экен? Күзгү дегенде биз эмнени түшүндүк? Карагыла, сүрөткө да көңүл бургула. Бул жерде чоң эне небереси менен турат, Кайсыл жерде турат? Көлдүн жээгинде. Демек, текст боюнча биз көлгө басым коет экенбиз. Азыр текстти окуп берем, кунт коюп уккула дагы эмне жөнүндө сүйлөштү чоң эне менен небере. Күзгү. Тигине Ысыкгүл чалкалап жатат, деди чоң энеси колун шилтеп. Алисия көзүн балбулдатып, кирпигин ирмебей алды жакты тиктеди. Ысыкгүлдүн чалкалап жатканы анын көзүнө көрүнбөдү. Чоң эне, мен Ысыкгүлдү көрбөй жатам. Кай жерде турат? Чоң энеси шыпшынып алды. Тигил эмне? Көп болуп жатпайбы кубулжуп? Алисия Ысыкгүлдү таптакыр көрө элек болчу. Ысыкгүл жөнүндө көп эле уккан.
ысык көл соонун, эртең менен агарып, кечинде кызарып турат. Толкун жүрөт. Ысык көлдөн ачууланат. Ысык көл ойнойт. Ысык көл. Эми ошол ысык көлдүн жанында турду Алисия. Көл акырын чайпалып, кыймылдап, жыңайлак бала басып бараткандай шырпылдайт. Бирде анын ушул шырпылдаганы энесине шыбыраганындай угулуп кетти кулагына. Көлгө колун салды. Энесинин койнундай жыпчылуу экен. Анакей бул жерде диалог да кетти. Эмеле көк болуп турган көл заматта аппак болду. Бети толтуруп күн болуп чачырап чагылышты. Учу кыйрына көз жетпей, асман каякта, көл каякта, эмне экенин билинбейт. Анын жээгине Эмеле келишкен. Алисия менен чоң энеси да көл болуп кубулуп турушту. Алисия көзүн жумуп безеленип жиберди. Энеке, мен кызык болуп кеттим. Асманды кара, бийик булуттун үстүндө самолет учуп баратыр. Эми деди чоң энеси. Ошол самолет көлдүн түбүндө учуп баратыр. Караса, көлдүн түбүндө булут да сүзүп, ак чардактар учуп жүрөт. Көлдүн түбүнөн дагы бир күн тийип туруптур. Көлдүн тереңинен дагы бир кыз тиктеп туруптур. Ал Алисия экен. Жанында чоң энеси менен. Энеке, ысык көл кимдин күзгүсү? Суроо берип атат. Анткени баардыгы чагылышып турат. Эми суроолорго жооп беребиз балдар. Текстти окуңар. Эмне үчүн көккө көл аппак болуп кубулду? Алисия эмнени байкады? Ысык көлдү эмне үчүн күзгү деп аташты? Эмне үчүн көккө көл аппак болуп кубулду? Анткени толкун урулганда, ал башкача бир түскө айланып кетти. Ошол учурда асмандан кара булут каптаганда Алисия эмнени байкады? Көлдүн ар кандай болуп, күндүн чыкканына, булуттардын көлдүн үстүнөн калкып келип калганда кандай болуп көрүнгөндүгүн ошондон көлдүн толкунунан байкады. Ысык көл эмне үчүн күзгү деп аташты? Анткени Алисия ысык көлдөн өзүн көргөндүктөн аны эмне деп атады? Күзгү деп атады. Бул жерде ысык көлдүн эмнесинин жөнүндө сөз болуп жатат балдар. Ысык көлдүн канчалык деңгээлде таза, ушунчалык биз баалай турган аябагандай бир чоң байлыгыбыз бар экендиги жөнүндө бул чоң энеси менен Алисия бизге тексттен айтып бергиси келип жатат. Эгерде кимде көлгө барган болсо, билет болушуңар керек, көл кандай түстө кубулуп турарын. Аны эмесе балдар, үйгө тапшырманы карагыла. Жумшак жана каткалаң үнүстөргө 5 сөз ойлоп, таап сүйлөм түзөбүз. Биз бүгүнкү теманы билдик. Биз бүгүн үнсүз тыгыштардын жумшак жана каткалаң болуп бөлүнүшөрүн жөнүндө сөз кылдык. Жумшак үнсүздөр кандай экендигин, каткалаң үнсүздөр кайсылар экендигин биле алдык. Сүйлөм түзүп жатканда жумшак үнсүздөрдүн алдын бир жолу сызасыңар, ал эми каткалаң үнсүздөрдүн алдын 2 жолу сызасыңар. Ушул жерден эле мына жумшак деген сөздү карасаңар, жумшак үнсүз к каткалаң сөз, мунун алдын 2 жолу сызасыңар. Өзүңөр каалаган, өзүңөргө жаккан 5 сөздү алып, ошого алигидей биз көнүгү иштегендей кылып, сүйлөм түзүп койсоңор, аябагандай жакшы болот балдар. Анда эмесе сабагыбыз жыйынтыктап баратат балдар. Саламатта калгыла, көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Кийинки сабакта тапшырмаларды жазат деген ойдомун. Бүгүнкү теманы жакшы эле түшүндүк деген маанайдамын. Мен силерге жакшы маанай каалайм дагы. Ошо менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз балдар.